Урматтуу достор, бүгүн биз KineMaster программасында аудио жана голос кошууну үйрөнөбүз. Биринчи аудио кошуу. Жакшы тандалган фон сиздин онлайн сабагыңызга өзгөчө көрүп бериши мүмкүн. Баштадык анда. Менюда ушул чекедеги аудио деген баскычты басабыз. Ушундай бет ачылат. Бул жерден телефондогу музыкаларыңыз көрүнөт. Муну жылдырып биз өзүбүзгө керектүү музыканы тандап алышыбыз мүмкүн. Жана ошол музыканы басып, ушул баскыч аркылуу биз музыканы угуп көрөбүз. Ал эми бул баскыч менен кошобуз. Биз кошкон музыка төмөндөгүдөй жашыл полоса болуп ишибизге кошулат. Анан кийин ушул галочканы басып коебуз. Бул жерден биз кошкон музыкабызды узартып же кыскартып кое алабыз. Ал эми бул жерден анын үнүн жөндөйбүз. Жогорулатып же акырындатып. Эгер биз кошкон музыка биз жасаган иштин аягына чейин жетпесе, кайрадан баягы жол менен кирип башка музыканы же ошол музыканын өзүн кое алабыз. Эми экинчиси үн кошуу. Бул жерде голос баскычын менюдан тандайбыз. Бизге ушундай терезечи ачылат. Стартты басып туруп, биз сүйлөй беребиз. Сүйлөп жаткан учурда биз бөлмөнүн тынчтыгына көңүл бурабыз. Жана биздин запись ушундай жол менен жыла баштайт оң тарапка. Жана биздин записибиз ушундай болуп түшөт. Аны өзгөртүш үчүн ошол запистин өзүн басып туруп, ошол үнүнү көтөрүп же акырындатуу үчүн ошол баскыч басабыз. Ал эми реверберация бөлүмүнө кирип, биз үнүбүздү өзгөртө алабыз. Ар түрдүү комната, студия жана башка. Көңүл буруңуз. Жасаган ишибизге аудио жана үн кошуп болгондон кийин ар биринин өзүнчө бийиктигин тууралап алуу керек. Фонго коюлган аудио сиздин үнүңүздү басып калбоосу керек. Бул видео сиздерге жардам тийсе кубанычтамын. Жакса лайк басып коюңуздар. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.